Бишкек шаарынын борборлоштурулган китепкана тармагы 1920 жылы 4000 китеп менен ачылган. 1974 жылы чоңдор жана балдар адабияты болуп эки чоң системага бөлүнүп иш алып бара башташкан. 1994 жылы төмөндөгү эки бөлүм бириктирилип чоң китепкана тармагына айланган. Негизги милдеттеринин бири мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана китепкана тарабынан берилген маалыматтык кызматтардын сапатын жогорулатуу. Борбордук шаардык китепкана тармагында 4 райондо 8ден 12ден болуп 28 китепкана жайгашкан. Бул китепкана бала бакчадан баштап пенсионерлер курагындагы окурмандарды тейлеп келебиз. Анын ичинде көбүнчө китепканага мектеп окуучулары жана ошондой эле жогорку окуу жайынын студенттери келип китеп алып турушат. Биздин ушундай массалык иш-чараларды, китептин бет ачаларын ушул бүгүнкү студент балдар келишти. Ошол балдарга китепти тааныштырып, анан ошол балдар китепти көп окуганга, китепканаларга келип, китеп окуганга чакырып турабыз. Китепкана илимий практикалык конференцияларды байма-бай өткөрүп келет. Буга Утурлай мамлекеттик тил күнүнүн 30 жылдык мааракесине арналган иш-чара Макмал креатив коомдук бирикмеси тарабынан болуп өттү. Бардык адамзатка жеткирүү, студенттерге ушу тилдин баалуулугун, ушундай кымбат экенин даңазалап калтыруу аларга деген. Алар канчалык көп тилди билсе да өз тилин эч качан унутпаган адамдардан болсун деп биз каалайбыз. Ушинтип урпактарга калтыргыбыз келет. Ошону даңазалап, ушу тилди өнүктүрүү максатында келип чогулуп, ушул иш-чараны өткөрдүк. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча сөздөр сүйлөндү, ырлар окулду. Тегерек столдо коомчулук тарабынан кыргыз тилинин бүгүнкү күндөгү абалы, келечеги талкууланып, кыргыз тилинин мамлекеттик тил катарында статусун жогорулатуу, тилдин бүгүнкү күндөгү медиа мейкиндикте, интернетте маалымат алып жүрүүчүлөр жана каражаттардагы кызматы, жогорку окуу жайларда жана мектептерде кыргыз тилин окутуудагы көйгөйлөр, келечеги тууралуу сөз болду. Мамлекет тилди өнүктүрүүдө эле көпүлдөгөндөр көп. Бирок чындап мындай иш жүзүндө жүзөгө ашырууга келгенде аз болуп жатабыз. Бул жапа-тырмак киришпесе баягы бир ведомство же бир министрлик эле ишке ашырып кое турган нерсе эмес. Бул чоң, узакка созулган, омоктуу маселелерди камтыган чоң маселе. Муну мен ойлойм, ар бир бул мамлекет тилди өнүктүрүүнү кече эле чыга калып эле өнүктүр дебестен балдарды кичинекей кезинен балдар бакчасына барган кезден башташ керек. Мына ошондон баштап ушу мамлекет тилдин маанилүүлүгү тууралуу маңызын түшүндүрүп, ошол боюнча окуу жайларында, жогорку окуу жайларында бул боюнча алтырмак кийин мамлекет тил боюнча көңүл бөлүнүп, сааттарды көбөйтүшүбүз керек. Менин жеке оюм мына өзүм кыргыз тилин, мамлекет тилди урматтаган катары мен агитация кылып, ошолорду үйрөтүп, сан жыра билген тарыхыбыздын баягы мурунку атактуу муундарыбызды билбегендерибизге агитация кылып, билгендерибиз баягы мобилизация дегендей, албетте үйрөтпөсөк биздин келечегибиз, жаштарыбыз көп баягы билсе дагы астыңкы сапка коюп эне тилибизди жылдыра албай атабыз. Ошонун баарына как улуу муундун катары кайдыгер карабайбыз. Келген акындар өз ырларын көркөм окуп беришип, эне тилибизде жазылган ырлардын аркасында мамлекеттик тилибизди өркүндөтүүгө чоң өбөлгө боло алат дешет. Кыргыз тилин өнүктүрүүгө акындардын салымы зор деп ойлойм. Анткени бул көркөм сөз баягы адамдын жан дүйнөсүн ойгото турган бир мындай курс сөздөр болот. Ошолор менен чакырык болуп, жаштар окуса баягы үлгү алышат дегендей тарбия алышат. Бул ырлардан биз могуреки жерден момундай билбей жаткан жерибиз бар турбайбы, биз кыргыз тилинен момунтип жаңылып аткан турбайбыз деп жок дегенде мындай окуп кеткенде ошол саптардан бул туура эмес жазып аткан саптарынын могуреки сөздөн мен момундай ката кетирип жүргөн экенмин дегендерди үйрөнүп алгандар болуп атат да. Мен ошону көп көрүп, өзүмдүн окурмандарыман ошолорду угуп жүрөм, анан кийин ошол мага кубаныч болуп атат да.
Саамалыкка белгилүү коомдук ишмерлер, илимпоз окумуштуулар, акын жазуучулар жана жогорку окуу жайлардын студенттери катышышты. Студенттер мындай илимий кечелерге келип, өзүлөрүнө сабак, таалим, тарбия жана эргүү алып кетерин баса белгилешти. Учурда ошо Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз-Кытай факультетинин 2-курс студентимин. Өзүм ошол бош убакыттарымда кээде ошо чыгармачылык менен да алектенем. Азыр болсо ошо мындайча айтканда мамлекеттик тил күнүнүн 30 жылдыгына арналган адабий кече өтүп жатат. Бул поэзия кечесинен болсо ошол акындар менен дагы, жазуучулар менен дагы ошо жолугушуп, ошо жакындан дагы таанышабыз да. Алардын ошол чыгармачылыгынан болсо, чыгармачылыгынан дагы өзүбүзгө дагы сабак алабыз да. Алар болсо бизге кандайдыр мындайча айтканда багыт дагы көрсөтүп берет десем дагы жаңылышпайм да. Иш-чаранын жүрүшүндө Даанакер Лингва маданий илимий коомдук бирикмеси тарабынан мамлекеттик тил, улуттук маданиятты өнүктүрүп, каада салт, үрп-адатты жайылтууга кошкон салымы үчүн келген меймандар диплом, атайын төш белгилери менен сыйланды. Алтынай Шайдылдаева, Бексултан Мурадилов, Таңкы, СТВ. Ömür çirkin, ay ötüp barada.